Европа жашоо каналына кош келипсиздер. Бүгүнкү достор темабыз бул Англия жөнүндө. Билесиздер, мындан мен 1 жыл мурун Европа өлкөлөрүнө барып, Венгрия, Австрия жактарда иштеп келгем достор. Быйыл болсо Кудай буйруп Англия өлкөсүнө келип, ошол жакта эмгектенип иштеп аткан учурум. Бул жака кантип келсе болот, эмне кылыш керек, кандай документтер керек, эмнени кантип баштайм деген мекенештер өтө көп экен. Ошолордун суроолору боюнча ошону түшүндүрүп берейин сиздерге. Биринчиси достор, могу жерге мен Instagram баракчам Аза Кенжебаев деп, ошол жака кирип катталып коюңуздар. Telegram группабыз бар, Салам Англия деп, ошол жака кирип издесеңиздер болот. Ал жакта дагы сиздерге мындай кенен маалымат алсаңыздар болот да, түшүнбөй калган нерселер болсочу. Анан сайт боюнча бул HR сайты азыркы учурда өздөрүнүн баракчасына чыгарды, Instagram баракчасына. Официалдуу түрдө бул сайт ачылды кайрадан. Ошол жака киресиздер, Instagram баракчага. Ошолордун профиль бөлүмүндө сайт турат. Ошону басып кирип Кыргызстан флагын тандайсыздар. Андан кийин арыз берүү деген жер бөлүмү бар. Кирип ошол жактан толтуруп баштайсыздар. Аты жөнүңүздөрдү, туулган жылыңыздарды, email почтаңыздарды жазасыздар. Латын тамгасы боюнча. Ошентип ал жакта 12 шаг болот. 12 шагтын баарын толтурасыздар. Ден соолук боюнча суроолор болот. Машинанын көлүгү барбы, ошол жөнүндө суроо болот. Баарын туура так толтурасыздар дагы. Бүткөндөн кийин сиздерге алар онлайн собеседованияга чакырат. Ал деген бетме-бет телефон аркылуу сүйлөшөсүздөр да. Андан өткөн болсоңуздар, сиздердин почтаңыздарга же WhatsApp номериңиздерге сиз өттүңүз деп SMS келет. Андан соң бетме-бет сүйлөшүүгө чакырат. Андан деген сиздер Бишкек шаарына барасыздар. Кайсы жакта болуп алсаңыздар деле Бишкек шаарына кайра барасыздар да, ошол жакачы. Ал жактан бир аз тесттер болот, аны өтөсүздөр. Андан кийин размещение кост номер деген болот. Анан деген бул жакта сиздердин фермадан жөнөтөт. Кайсы фермага барасыздар, ошол ферма сиздерге жиберет. Ошол фермадан келет. Андан кийин визага толтурасыздар, биометрик өтөсүздөр. Андан ары виза колго тийгенден кийин ошол күнү башталгандан баштап Англия өлкөсүнө кирип келе бересиздер. Достор, анда эмесе биз анкетаны баштайлы. Instagram баракчага киресиздер, HR-дын баракчасын издеп, бул жактан киресиздер. 39.300 катталуучу бар. Бул жерде акыркы чыгарган сүрөтү бул урматтуу жаштар дейт. Арыз берүү бөлүмү ачылды дейт. Бул бир күн мурун чыгарыптыр. Бул жерде профилинде ссылкасы бар. HR-дын ссылкасына киресиздер дагы. Бул жерде Кыргызстандын флагын тандайсыздар. Андан кийин бул жерде арыз берүү бөлүмү турат. Киресиздер, бул жерде ачылды мынакей. Бул жерде латын тамгасы боюнча жазасыздар. Паспортто кандай жазылса ошол боюнча жазып, имяңыздарды, отчество, полный фамилия жазасыздар. Туулган жыл, андан кийин бул жерде тандайсыздар. Кайсы жерде иштеген немелерди. Электрондук почта жазасыздар, email'ды бул. Андан кийин номер телефон 2 жолу жазасыздар бул жерге, астына кайталап жазып. Андан кийин бул жерде толтуруп бүтүп, бул жерде подтверждаю деген басасыздар. Андан кийин кийинки бөлүм ачылып кете берет. Ошентип 12 шаг болот. Ошонун баарын толтурасыздар. Бул жерге документтер, загранпаспорт керек и справкалар керек. 86, место жительства, несудимость деген справкаларды даярдап алыңыздар. Толтургандан кийин биринчи шагтан кийин эле сиздерге логин пароль берет. Ошол логин пароль сиздердин бул кайсы немеге келдиңиздер ошону аныктап берет алчы.